Siz kuraqtуу azamаттар мага суроо берген 18-жылы, 19-жылы. Украинага жаш президент келди, жапжаш жигит. Кандай дейсиз деген. Бүгүн сиз сурап атканда келечекти кандай көрөсүз дегенде. Бул Украин элинин шоруна келди деп айтты. Бул мамлекетин жок кылат деп. Анан сиз сыяктуу журналисттер кээ бир менин өмүр бою артынан чуурулуп жүргөндөр айтты. Мадумаровго эчким жакпайт. Жаш жигит келсе жакпай атат. Жакпагандай ал менин күндөшүмбү? Суроо бердиңер, жооп бердим. Ана эми кече бир жарым жылдан бери айтышат. Сиз ошондо эле айттыңыз эле, кайдан билдиңиз ушуну деп. Мамлекеттик башкарууга даярдыгы жок бала келип алып, сахнадан түшө калып, президенттин отургучуна отура калса эле ал президент болуп калбайт да. Өлкө башкаруу бул оюнчук эмес да. Бул жерде тышкы ички саясат, бул жерде дипломатия керек да. Бул жерде акыл керек да, бул жерде тарых керек. Натыйжада эмне болду? Украина азыр жок. Россиядан кийинки эң күчтүү өлкө эле. 50 миллион калкы бар эле. Эң өндүрүш көп жайгашкан өлкө ушул эле. Азыр бүтүндөй завод фабрикалардын баары талкаланып, жок болуп, анын аймагынан дагы дээрлик 20-25% жоголуп, эмне болуп келечеги бүдөм белгисиз.